Бүтүн Кыргызстан кайрылуу таратып, Мадумаров кол койгон протоколдун көчүрмөсүн жарыялады. Партиянын саясий кеңеши президент Садыр Жапаровдун партиянын төрагасы Адахан Мадумаровдун дарегине карата айтылган шылдыңдоо, ушактоо жана каралоочу негизсиз сөздөрү боюнча кыргыз жарандарына кайрылууга аргасыз болуп отурат. Президент 17 январда берген маегинде партиянын төрагасын кылмышкер саткын деп атады. Биринчи жетекчинин оозунан чыккан мындай сөздөр кыргыз жараны катарында, жогорку кеңештин депутаты катарында, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери катарында Адахан Мадумаровдун укуктарын одоно бузат деп жазылат кайрылууда. Кайрылууга протоколдун көчүрмөсү да тиркелген. Бул документ ниеттенүү жөнүндө протокол болуп саналат жана ал учурунда чек арада курчаган кырдаалды басаңдатуучу фактор болгон. Ошондой эле кезегинде аймакта түзүлгөн оор абалды чечүү максатын көздөгөн. Бул документ рекомендациялык мүнөзгө гана ээ, атүгүл жогорку кеңешке ратификациялоого жөнөтүлгөн эмес. Протоколдо мындай деп так жазылган: маселе ар бир мамлекеттин өкмөт аралык комиссиясында каралсын жана чечилсин. Тийиштүү мамлекетке жана анын кызматтарына ар бир мамлекеттин аракеттиги мыйзамдарына ылайык чараларды көрүү сунушталсын. Протоколдун 2 пунктунда так жазылган: Исфара дарыясынын куймасындагы узундугу 275 метр жол тилкеси 49 жылга символикалык акы төлөө менен кыргыз тарапка берилсин. Жер тилкесин түздөн түз берүү тууралуу көрсөтмө жок. Бул документти эки ача түшүнүүгө жана эркин чечмелөөгө эч кимге укук берилбейт деп жазылат партиянын кайрылуусунда. Булак Сереп, Чегиткейчи. Мадумаров Нарматованы жоопкерчиликке тартуу үчүн сунуш даярдалууда. Башкы прокуратура бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү сунушун жогорку кеңешке киргизүүгө камынууда. Бул тууралуу репортер Кейжиге өздүк булактар билдирди. Алардын айтымында, балким жогорку кеңешке сунуш бүгүн түшүп калышы мүмкүн. Мындан тышкары бүтүн Кыргызстандын дагы бир депутаты Оразайым Нарматовага карата дагы бир жоопкерчиликке тартуу боюнча сунуш жогорку кеңешке даярдалууда. Ал жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алган деп шектелүүдө. Мындай кадам менен оппозициялык парламенттик партияга ачык кызым. Менде башкы прокуратура сунуш киргизгени тууралуу маалымат жок. Бирок чындап эле ошондой болсо, бул башкы прокурордун катасы болот. Анткени тергөө президенттин көрсөтмөсү менен жүрүп жатканы көрүнүп турат. 2009-жылы Мадумаров кол койгон документке юридикалык баа берүү боюнча буйрук чыккан. Эгерде бул документ Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербесе, аны ратификациялоонун кереги жок, дейт бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиев. Адахан Мадумаров 2009-жылы Ош-Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Ал кезде Мадумаров Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Мадумаров ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Булак репортер Чегиткейчи. Мен солярка саткан эмесмин деген бир депутатыбызга жооп айтайын деп чечтим. Тектүүнү тери тонунан тааны деген жакшы кеп бар Кыргызда. Нуркожо ата өтө билимдүү, араб тилин окуй билген, санжыранын баарын так билген, намаз окуган, өтө калыс инсан болгон. Балдарын ар дайым элдин уулу бол деп тарбиялап келген. 2006 жыл болсо керек, жаңылбасам, Кең Суу айылына Нуркожо ата салган мечитке Кадыр түнү күнү кут түшкөн. Бардык Ысык көл өрөөнүнүн аксакалдары баары кубанышып, баары Кудай Таалама сыйынып келишкен. Ар дайым мечитке кайрылып намаз окуган, ыйман жолунда жүргөн шакирти болобу же бөтөн болобу, ар дайым Нуркожо ата кучагын жайып, өзүнүн билими, илими менен бөлүшүп, үйүнө алып барып ысык чайын берчү. Бирөөнүн 1 сомун жебеген, кайра тескерисинче жакыр жетишпеген үй бүлөлөргө жардамдарын берип келишкен. Кудай Таалам деле Нуркожо атанын салган мечитине Кудайдын улуу күнү бекеринен кут түшүрбөсө керек. Балким ошондого берилген аян болсо керек. Нуркожо атанын уулу президент болуп, кыргыз элимдин башына кут келет деген. Солярка сатышкандарын билбейм, бирок кыйналган элге бекер жардам катары таратып беришкендерин жакшы билем. Себеби Садыр Нуркожоевичтин атасы ошондой элдик киши эле. Түпкүрүндө тарбиясы, элимдеген үй бүлөдөн чыккан президентибиз эч качан жаман болбойт. Өлкөбүз кыйын кырдаалда, баарыбыз ынтымакта, биримдикте ажобузга колдоо көрсөтүшүбүз керек. Бактыгүл Монбекова. Кудай бизге жардам берип жатат. Министр Бекмурзаев энергетика тармагындагы каатчылык тууралуу.
Энергетика министрлиги ушул жылдын март айынан тарта калктуу конуштардагы кампаларды көмүр менен камсыз кылууну пландоодо. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин отун энергетика комплекси, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин жыйынында аталган министрликтин башчысы Доскул Бекмурзаев билдирди. Биз шаарлардын мэрлерине, губернаторлорго күйүүчү май базаларын ачуу үчүн жер бөлүп берүү боюнча кайрылдык. Өткөн жылы 10 Хово машинасын сатып алдык, март айына чейин дагы 50 даана келет. Эми кеминде 90% көмүр менен өзүбүз камсыз болуш үчүн дагы жүк ташуучу экскаваторлорго заказ берип жатабыз. Түштүктө 4 кенде түштүк аймактарды камсыз кылуу үчүн кыргыз көмүр МИИнин балансына өткөрөлү деп жатабыз. Быйыл 2 кенди иштетүүгө мүмкүнчүлүк бар, деди министр. Доскул Бекмурзаев белгилегендей, 2022 жылдын кыш-күз мезгилине даярдык март айында башталат. Ал ошондой эле кыштын жылуу болушуна байланыштуу энергетика тармагына жүк аз болгонун кошумчалады. Кудай бизге кышкысын жардам берип жатат. Мындан тышкары электр энергиясын керектөөлөрдү бир катар тартипке келтире алдык. Башында баары чектөөлөр киргизилип жатат деп кыйкырып жатышты, деп түшүндүрдү министр. Булак Говори Чекит ТВ. Лимонтинин өлүмү 1 май райондук сотунун алдына 300дөй адам митингге чыкты. Бүгүн 20 январда Бишкек шаарынын 1 Май райондук сотунда Лимонти Каймана аты менен белгилүү болгон Кримтөбөл Алмазбек Сулаймановдун өлүмү боюнча соттук отурум өтүүдө. Ага улай эле соттун алдына шектүү Талгат Шамиевдин жакындары митингге чыкты. Нааразычылык акциясына 300дөй адам катышууда. Эске салсак, 2020 жылдын 28 март күнү Нарында Кримтөбөл Алмаз Сулаймановду өлтүрүп кетишкен. Анын өлүмүнө шектүү катары 25 жаштагы Талгат Шамиев аттуу жаран кармалган. Ал Нарын ойбинин имаратына киши өлтүрүп алдым деп өзү келген. Супер KG порталына өздүк булактар айыпталуучу атасынын өчүн алганын билдиришкен. Талгат Шамиевдин атасы Имаш Шамиев 1997 жылы Алмаз Сулайманов тарабынан өлтүрүлгөнү маалымдалган. Булак Супер KG. Владимир Зеленский украиналыктарга Орусия менен мүмкүн болгон согушка байланыштуу кайрылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкө жарандарына кайрылып, орусиялык коркунуч деп аталган кабардан улам дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазышты. Украинанын башчысынын расмий сайтында дүрбөлөңгө түшпө, Украинага жана дүйнөгө ишеним менен деген жазуу жарыяланган. Зеленский украиналыктарды фейк маалыматтарга ишенбөөгө чакырган. Согуштун жүрүп жатканына 8 жылдын жүзү болду. Азыр дүрбөлөңгө түшүп, кырдаалды курчутуп, гречка, ширеңке сатып ала турган учур эмес, деген Зеленский. Мындан тышкары президент Украина согушту каалабайт, бирок ага ар дайым даяр болушу керек экендигин белгилеген. Биз бардыгын билебиз жана бардыгына даярбыз, бирок анын бизге кереги жок болушу үчүн баарын жасап жатабыз. Биз муну дипломатиялык жол менен чечүү үчүн аракет кылып жатабыз. Эмне кылыш керек? Бир гана нерсе — сабырдуулук, деп кошумчалаган Зеленский. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленскийге эгер Орусия Украинага басып кирсе, Вашингтон анын өнөктөштөрү катуу жооп берерин убада кылган. Булак Супер KG.